Мына bir aydan beri менин üstümden, мен башка коллектив üstünden кейбір депутаттардың массалмалык маалымат каражаттары аркылуу берген немелер боюнча текшерүү жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө жыйынтыгы чыгып атат. Менин üstümden Сарай айыл кеңешинин 8 депутат арызданат. Эми андан мурун ушул маалымат каражаттары аркылуу bir kança doğumatlarda айтып кетти. Менин üstümden 2010 жылы алда бюджет 163 миллион сом болгон эле, азыркы жетекчи менин üstümden кыргызча айтканда сабатсыздыгынан 95 миллионго түшүп кетти деген биринчи ушулдан баштасак деген ойлодум да. Көмөлхан эженин айткан сөздөрүнүн баардыгы жалган. Себеби мактап ушундай бир жалган маалыматтар тартылды. Менин колумда официальный resmi türdөгü неме турат. 2010 жылы 160 миллион сом эмес, 76 миллион сом гана болгон бюджет. Азыркы күндө таможня союз эмес, Кытайдын жана чегаралар ачык болгон. Ошол малга карабастан, ошол малы дагы күнөө коюп кетти. 100 миң сом тапса, 100 миң сомду мамлекетке 100 миң сомду бюджет, то есть чөнтөккө салып деген. 2010 жылы 76 миллион гана сом болгон. Сарай өкмөтүнүн бюджети. 2011 жылы 73 миллион болгон. 2012 жылы 103 миллион болгон. 2010 жылы 111 миллион болгон. 2014, 2015, 2016, 2017-лери 121 миллион гана болду. 121 миллионго, 73 миллионду 121 миллионго чыгарып алып биз командабыз менен кошуп. Эч кандай 160 миллион сом пул болгон эмес. Эми бул жерде бул депутаттар эмне үчүн менин үстүмө ушундай оор күнөөлөрдү коюп неме кылышып, жанагындай арыздарды айтып, арызданышып, ушундай мыйзам иштерди кылган, коррупциялык иштерди кылат, Тургунбаев заманы деп айтышты. Себеби кече текшерүү жыйынтыгы менен биз бардык материалдарды карап чыктык. Карап чыкканыбызда мурунку айыл өкмөт башчысынын бир тууган иниси болгон. Булар кандай биригишип мага атака коюшту. Мына факт. 25 апрелде 2008 жылы аукцион болуп атат. Аукцион болуп атканда булар бир мафия деп койсок дагы болот. Себеби мени мамлекетке көп зыяндарды алып келген деп жазышып атпайбы? Мен ошолорду сиздерге бирден сизге берейин, ким мамлекетке урак зыян алып келген боюнча. Эми карап турыңуздар. Ошол күнгү аукциондо победителем 1 миллион 976 миң сом. Мен айтып атпайбы? Тургунбаев Замирбек мага кысым көрсөтүп атат. Кысым көрсөтүп, эгер мен соттолтуруп калсам, ошону Тургунбаев Замирбек төлөп бериш керек деп атпайбы? Мен 2008 жылы айыл өкмөтүнүн башчысы болгон эмесмин. Мен мыйзамды гана сыйлайм. Ошол күнү тутат. Ошол күнү дагы бир мыйзамсыз дагы бир аукцион болуп атат. Немеге кылды? Булар 2008 жылдан бери бир уюшкан гана кылмыш топ деп койсок дагы болот. Бул эми аукцион качан күчүнө кирет? Качан гана мына жерде аукционист Адышев Кадыр деген. Бул жерде кол коюлбай атат. Аукционист кол койбой койду. Себеби 2004 жылкы жогорку соттун чечими күчүндө турат. Бул жерде сатылбасын деген жогорку соттун чечими турат. Ошого карабастан бул ушулган топ Алатаева Саидага мына мени жана жерлерди саткан, базардагы жерлерди саткан деп атпайбы? Мыйзамсыз токтом чыгарып берди. И бул мен жерге менчик этип атат. 18 сотик жерде. 18 сотик жерде. Анан бул эмнеден башталды десек болот. Биздин Сарай өкмөтүндө көптөрү жанагы мени жазышып атпайбы? Мыйзамсыз үлүштөргө жерлерди берип 2010 жылдан мурун куруп кеткен текшерүүлөргө деп айтат деп атпайбы? Мен айыл өкмөтүнүн башчысы болуп келгенден бери бир дагы жер маселесин токтом чыгарган жокмун. Бир дагы. Мен тетирсинче 713 токтомду, мыйзамсыз чыгып кеткен 713 токтомду милдеттин аткаруучу болуп туруп 2014 жылы белгилеп, мына ар бири по фамилия кылып, Тургунбаев Замирбек Сарай өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу болду. 713 токтомдо жер тилкеси жок гана жөн алдап берип койгон токтомдордун жокко чыгарып отурам. Жанагы үлүштөрдү берип салган үлүштөрдү өздөрү билбейт элдер болду. Мына факттар булар. Менин 19 гана токтом чыгып атат. Жер маселеси боюнча. Мына кечеги жазган боюнча актыктарда турат. Менен 19 токтом жанагы жеке менчикке, то есть муниципалдык менчик алуу боюнча гана чыгып. Алуу гана боюнча чыгып. Экинчиси
Neden başlayalım bu ota bunun vardı. Ne için mağarada canlıları çalışıyor bu kişiler. Saraylı aymağına karıştı Pilisava ayında yerleşen 119. konturda жалпы жер 44 гектар жер. 109 контурда жалпы жер 26 гектар жер. Аянтарын Кыргыз мамлекеттик жерге жайгаштыруу боюнча Кыргыз ман жер долбоор институту Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы тарабынан берилген ШИФ 11.06.011 делосунда 119 контурдагы 43, 190 контурдагы 26 гектар жер аянтары суга айдоо болуп катталды. Ушуну эстеп калсаңыздар, суга айдоо болуп катталды. Мурунку айлык башчысы бул жерге аныктама берди. Берилди ушул аныктама Сарайылды тарабынан ижарачы Токоев Даниярга. Фамилиясын эстеп калсаң Токоев Даниярга. Себеби Токоев Данияр Сарайылы өкмөтүнө өткөрүлгөн 2009-жылдагы аукционго катышып шарттуу суга аттоодо. Шарттуу суга деген нерсе бул жердин кыртышы өзгөрүлүп автоматически түрдө арзанга кетет деген сөз. Жасалма документ. Суга жерден 13 гектар жерди 13 жылдык мөөнөт менен ижара алган 13 гектар шарттуу суга жер ар бир гектарды 2500 сомдон дейт. Bunu biz sotto verip, sotton 39 hektar жерди aldık. Бирок аукцион өткөндүгү тууралуу эч кандай иш кагаздар жок дейт. Мамукаттоо башкарма тарабынан 10 жылга жер суу алып калган укугуна мөөнөтү жана жылдары оңдолгон көрүнөт күбөлүк дейт. Караңыз, эки кызы биоласына кетти. Агадагы Тойбостон 27 гектар жерден Султанбаева Касиет бир сабайынан 12 гектар жерди алып берип турду 13 жылдык мөөнөтүнөн. 39 гектар жерди өзүнүн аялына Султанбаева Касиет кимсек аял болду. Жана мени жерлерди сатып берди, жерлерди мыйзамсыз кылып берди дегендерге бул жок. Андан сатып жиберди деп атат. Мени мыйзамсыз жерлерди токтом чыгарып сатып жиберди деп атат. Гарда советтен өткүзүп келгенден кийин айыл өкмөтүнүн башчысы уруксат берген эч кайсы жок. Аны мен эмес, аны архитектор Гарда совет берди уруксат. Андан кийин мен бул жерге дагы жазышып турдум. Кана мен башынан окуп берейин. Айыл өкмөт Biz Karasu Rayonu Saraylı Ökmöt Cemil Kengeşi deputatları sizlere kaymakamlısı болот. Тургунбаев Замирбек Жолдолдун ишинде турган Сарай өкмөт мамлекеттик ишине көрүнчү эч бир мыйзамга баш ийген кичинекей мамлекетке айланып калды. Айыл өкмөт башчысы Тургунбаев Замирбектин төрагалыгы менен 2018-жылдын 10 январда өткөн Айыл Кеңешинин сессиясында Сарай Кеңеши депутаттары регламент 2018-жылдын бюджетин кабыл алып, 2017-жылдын бюджетин аткарышын кошотууну коюду. Урматтуу туугандар, Сарай өкмөтүнүн башчысы депутаттарга эч качан төрагалык кыла албайт. Эч качан кыла албайт депутат. Сарай өкмөтүнүн башчысы депутаттарга подотчет берет. Мен төрагалыгымды өтпөйт эч качан. Анан бул жерде Сарай өкмөтүнүн жанагы масал маалымат карашында Сарай өкмөтүнүн башчысы менен депутаттар да подотчет кетти да. Депутаттар эмес. Ол жерде 18 депутаттын түшүнү катып турат. 18 депутат. 8 гана депутат. Ошол булар мен оюмча мурда өздөрү ошондой кылып жүрүшкөн окшойт. Парковкада 2010-жылы 34 миң гана сом пул түшкөн айыл өкмөтүнүн бюджетинде. 2010-жылы. 2011-жылы 43 миң гана пул түшкөн. 2012-жылы 45 миң пул түшкөн. 2013-жылы 33 миң түштү. 2014 миң келгенде мен акырында келгем 70 миң. 2015-тен мен иштегем толук кандуу. 2015-тен 183 миң түштү. 2016-жылы 669 миң түштү. 2017-жылы 1 миллион 26 миң сом түштү. Кайта біз сол сөзге саламыз. Бұл уюшулган топ мени булардын жана кекетегине кылган бир сөйөк болуп калдым ошо. Мени жаман кылып кетирсе, моңгулдардын баарын өздөрү жейиз деген ой болушу мүмкүн. Ол жерде Ош облустук прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдарды аткаруу бөлүм башчысы Арзыкулов жана ал орунбасары Омаралиевдин берген тактамасы боюнча. Мен сизге эмне жумуштар болгонун салыштырып берсем. Карасу райондук ички иштер бөлүмүнүн имараттын түзөтүү иштерине Карасу 30 адыр унаа жолдорунун оңдоого жана көркөндүрүүгө Киров айылындагы айыл өкмөт административдик имаратын кургандарга карызы төлөөгө дейт. Киров айылында 2 километр 300 метр жол асфальт төшөөгө, Эркин айылынан Комурат айылына чейинки жолдор шагыл менен тегиздөө боюнча долбоорлорго, Киров айылындагы 20 орунду мончо куруу үчүн долбоорлорго, Пирсав айылында спорт зал куруу үчүн дейт. Пирсав айылында ФАПтын имаратын курууга 2014-төн 3 жылга чейин болуп калды иштер. Мен жана периодунда Эркин айылында 90 орунду балдар бакчасын курууга, Эркин Киров жана Термон чыгыштарында топосъемка жана генералдык план даярдоо, Киров айылына асфальт жолду кеңейтүү жана жол жүрүүчү жол курууга. Буну силер тартып келгенсиздер жанагы эмелерибизди. Киров айылында 720 орунду мектеп куруп атабыз.
Мен 2013 жылы төра болып тұрған малда жаңағы Киев айылымызда детсатыбыз жоқ. Бұлардың айтшым қой, детсатыбыз жоқ деп. Детсатта жер тауып бермейді болып қой. Детсатта мен қаяқтан жер тауып беремін, егер өздері барлық муниципалдық жерлерді меншіктестіріп алған болса. Ошоны есебен алып тұрып, біз ескі мектептің, жаңы мектептің, азыр құрып отқан 720 орынды мектепті сыртқа шығамыз, ескі мектепті детсат қыламыз деп тұрып, бүгін көш іште болады. Биыл құда қалса 720 орынды мектепті ашамыз, ескі мектепті 500 орынды детсат қылып қамсыз қылып береміз. Мен дағы айтып берейін. Телманайында 100 орынды балалар бақшасын құруға. Бұл ашылып, ішке келіп іште отырамыз. Киев айында 1 километр 700 жолы шағылмен тегіздік. Телман айында жаңағы 10 километр, 10 немелікті қойшы, КТП қойғанбыз, лептерді орнатқанбыз. Еркін айында таза сутықтарды капитал оңдап түзеттірді. Еркін айында жақын Маматов атында орта мектепке пластик әкеп терді орнатуға. 2100 метрге байланыш өткөріп үшін жеткілуге. Еркін айындағы 975 метр жол бізде сарай өкіметтің коррупция көпті. Мен ошоны таңғалған едім. Қандай коррупция көп екен? Мен өзім контрол қылып отырмын. Көрсе өздерінің іштерін айтқаны келді. Тұрғынбаев заманында Құмарбас қатары мемлекеттік қызметінде учетта тұрады деп домат қойшылды. Қырғыз Республикасының ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінде Құмарбас қатары қатуда тұрғандығы жөнінде домат бойынша Қырғыз Республикасының ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік қызметі Ош шары және Ош облысы бойынша басқарылған және Ош облысының ішкі іштер басқармалары аталған доматтың қаншалық деңгейлі шындыққа жатқаны туралы 2018-28 февралында жолдама хаттары жіберілді. Алардың берген маалыматтарына лайық Тұрғынбаев Құмарбос қатары қаттығуда тұрбағандығы маалым болды. Бұл мен үстімен жалған жала бойынша бұлан көпірінің қағазы. Мен казино ойнаш үшін Қапшығай казиносы болдым. Қапшығай бұл шекарадан алған маалыматтарды. Шекарадан алған маалыматтар бойынша мен казино ойнаш үшін шекараны басып өтішім керек. Менің частный самолетім жоқ. Частный самолет болғандықтары барып ошол жерден мен регистрация қылыш керек та. Заманбек Тұрғынбаев келді дейді. Ешқандай неме болған жоқ. Мына Тұрғынбаевтың Тураталы ел базары мемлекеттік шекарасына жайғашқан Мөмежемеш базарында керуештерде жетістіктерін Маткаримова, Алибаевқа және Айкубовқа мыйзам сатқандығы жөнінде домат бойынша аталған жарандар сұралып, алар бұл жетістіктерін сатып алышпағандығы ар жылда келишим негізінде ешқандай ақша қаражат берместен эле ижара алып, орнатылған дүкендердің, контейнерлердің иштетип келишкендигин өз шүнүк хаттарында билдиришти. Ошол менен бирге түзүлгөн келишимдердин негизинде аларда көрсөткөн ижара акылар айыл өкмөт эсептеп жаткандыгы такталды. Эгер мыйзамдык бузуулар болгон болсо, мен жооп беришке даярмын. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, президент өз баш болуп, жемкорлук менен катуу күрөшүп турган маал. Катуу күрөшүп турган маал. Мен ошондо айткам силерге. Bunday сумманы жеп, bunday işlerdi barış үшін или психикалық жақтан doğru болуш керек, или Құдайдан жол ашқан жаман адам болуш керек.